Ордо каладагы мобилдик топтор күнү-түнү тынымсыз иштеп жатышат. Күнүнө 118 номери жана башка мекемелер аркылуу жүздөгөн чакыруулар түшөт. COVID-19 илдетине чалдыккан бейтаптарды өз ыктыяры менен иштөөгө макул болгон мекенчил дарыгерлер тейлеп жатышат. Мен ага эч кимге жалп кылган жокмун. Главный мен элибиздин өмүрүн сактап атабыз. Мен ошого сүйүнөм. Биз Гиппократка ант бергенбиз. Биз бардык жерде иштегенге милдеттүүбүз. Мен эч ким зордо бул кесипти тандап берген жок мага. Мен өзүм тандадым, өзүм сүйөмүн кесибимди, ант бергенмин. Мен элим үчүн бардык нерсеге даярмын. Мобилдик топко келгенде, жаңы келгенде өз ыктыяры менен келип иштеп атышат. Бирок багы 14 күн бүтпөгөнгө чейин багы иштебейм, жаман экен жаккан жок, кыйналып кеттим деген болгон жок. 14 күн иштегенден кийин Салтанат Жунушева жана анын кесиптештери эс алууга чыгып кетишсе болмок. Бирок азыркы түзүлгөн оор кырдаалда талыкпай ар бир бейтаптын өмүрү үчүн күрөшүп жатышат. Сейчас Салтанат, кайсы адреске барасыз? Дордой, новостройка Дордой, 225. Там тоже заявка. Женщина 62-го года рождения, симптомы. Температура 39, кашель, одышка, боль в грудной клетке. Бул мобилдик топтогу инфекциялык көзөмөлдөөчү Салтанат Жунушева, врач-педиатр Бактияр Абсаматов жана айдоочу Бекназар Исламов. 10 май дээрлик 2 айдан бери үй бүлөлөрүн көрө элек. Карантиндик шартта иштеп жатышат. Каждый день без выходных иштеп атабыз. 50 дней, 50 дней. Водитель наш тоже в гостинице, в другой живет. Мы звоним, Бека, ушундай, така барыш керек. Сейчас буду, Салтанче, 20 минут девля. То есть, да, нету вот этого. Встали и поехали. Нет такого, а мы сегодня отдыхаем, башка дежурного чалгылачы, тебя чалгылачы. Если это твой пациент, который ты взял и ведешь, значит его надо до конца. С самого детства мен уже медик болоюн деп. Сразу у меня задача была такая, потому что анткени у меня мамам медик, сестра медик, тайжем медик. В общем, у нас такая большая медицинская семья, да, в основном медработниктер, да, бары. Ар бир чакыруу мобилдик топтогу дарыгерлердин саламаттыгы үчүн кооптуу. Бирок биз пандемия менен күрөшпөсөк, башка ким жоопкерчиликти мойнуна алат дешет ак халатчандар. Жасаган ак эмгеги үчүн алар баатыр наамын күтүшпөйт. Анткени дарыгерлер куткарып калган ар бир өмүр кайсыл бир сыйлыктан жогору турат. Действительно, да, жылып кетесиң. Особенно бывает, конечно, и всякие ситуации бывают. А вот так вот, когда ой, алтындарым, рахмат силерге, да, когда элдин батасын алып, которые вот прям, видишь, они действительно от души благодарят. Бактыга жараша бул чакырууда бейтапты ыкчам түрдө ооруканага алып кетүүгө туура келген жок. Бирок абал ар кандай болуп калышы ыктымал дейт Салтанат Жунушева. На каждую бригаду вот так вот где-то до 10, до 15 по-разному. А когда связано уже с тяжелым, с госпитализацией, то там по 2 часа и по 3 часа уходит. То есть это пациента надо довести. Там надо его, чтобы приняли его, понимаете? Салтанат Жунушевадай мекенчил дарыгерлер, кыргыз медицинасынын сыймыгы.